Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmatlı o'qituvchilar. Bugun sizler menen aralıktan o'qituvni uyushtiruv bo'yicha ыңгайлуу болгон Google Classroom деген платформа же болбосо приложение менен иштөөдү карап чыгабыз. Аны үчүн биз биринчи кезекте Google браузериге киребиз. Караңыздар, Google браузериге киргенибизде ар бир колдонуучуда же болбосо мындай алганда мугалимде, окутуучуда Google вкладкасы ачылганында оң жагында ушул Google'да болгон аккаунту болот. Эгерде ушул Google'да болгон аккаунту болбосо, анда жаңыдан аккаунт ачса болот. Эми аккаунт туурусунда ушул сабактын жүрүшүндө сиздер менен бир жолу көрсөтүп өтүп кетем. Азыр максатыбыз ушул аралыктан кантип байланабыз, студенттер менен же окуучулар менен аларга кантип өзүбүздө болгон сабактарды өтөбүз, кантип маалыматтарды беребиз жана биз берген маалыматтардын жообун кантип алабыз туурасында ушул жаңы ушул Google'дагы тиркемеде аткарса болот да. Эми караңыздар, буну үчүн кандай кылабыз? Биз ушул аккаунттун жанында турган төрт бурчтуу приложение Google деген приложениеге баскычты басабыз. Басканыбызда ушул жерде бизде караңыздар класс деген приложение болуш керек. Демек асты жагыда экен. Асты жагыга карап жылдырганыбызда, мана класс деген бул тиркеме приложение. Эми караңыздар, бул жерде караңыздар Google Class деген тиркеме. Эми бул жерде биз өзүбүзчө биринчи группа же болбосо курс создавать этишибиз керек, түзүшүбүз керек. Аны үчүн караңыздар, бул жерде плюс белгиси бар. Ушуну басканыбызда эки сунуш болот. Бири ошол кандайдыр бир курска кошулуу же болбосо өзүнчө бир жаңы курс ачуу. Биз азыр ушул өзүнчө жаңы курс ачууду карап чыгабыз. Создать курсту басканыбызда бизде ушул курс туурусундагы Google өзүнүн сунуштарын берет. Эгерде макул боло турган болсок, анда биз мына астында турган төртбурчтук ичиге птичка белги коебуз. Анан продолжитти басабыз. Продолжитти басканыбызда создать курс деп өзүнчө бир терезече ачылат. Эми биз курсубуздун биринчи аталышын жазабыз. Мисалы үчүн мен жазайын информатика курсу. Информатика курсу эмес, сабагы деп коём. Сабагы, курс катары карайлы. Эми бул раздел биринчи курстар үчүн болушат. Биринчи курстар үчүн деп коелу. Биринчи курстар үчүн. Предметке биз информатика предмети. Информатика жазсак, аудиторияны биз жазышыбыз мүмкүн. Компьютердик кана жазсак болот. Компьютердик кана. Биз ушул терезечедеги болгон разделдерди, бөлүмдөрдү толтуруп бүткөнүбүздөн кийин создать деген баскычты басабыз. Кичине күтүп турабыз. Аз-маз күткөнүбүздө бизге ушул жаңы курсту ачат. Мына караңыздар, азыр бизде жаңы курстун формасы чыгып жатат. Мына информатика сабагы биринчи курстар үчүн код курса деп туруп, курстун коду. Бул жерде эгерде показать десеңиз, ушул кодду көрсөтөт. Бул бизде информатика сабагынын боюнча курс. Биринчи лента. Лента дегенде бизде бар маалыматтар көрүнөт. Экинчи бул жерде задание бар. Бул студенттерге же окуучуларга
biz tapşırma berебиз жана тапшыруу суроо текстик формада беребиз, тест беребиз. Кандай формада тапшырма берсек тапшырма берилет. Андан кийин колдонуучулар берилет и баалоо. Эми караңыздар, негизи бул жерде лента дегенде информатика. Бул сүрөттү биз кааласак өзгөртсөк болот. Эми караңыздар, ар ким өзүнүн сабагына карата же болбосо бир теманы тандап, же болбосо кандайдыр бир сүрөттү тема катары чыгарып койсо болот. Мен бул брат теманы баскычын басканымда ушул информатика же компьютерге тиешелүү болгон бир сүрөттөлүштө теманы коёмун. Мына караңыздар. Так, демек ушул компьютер, ноутбук жана смартфондор болгон бир көрүнүш болду. Андан кийин биз заданиеге киребиз. Задание деген бөлүмгө. Бул жерде тапшырмалар берилиш керек. Бул жерде өзүнчө мындай багыттары болот берген. Создать дегенде биз плюсуну басканыбызда задание түзүү керек, тапшырма. Анан ушуга окшогон тапшыруу, задание с тестом, вопросу, материалы, сен дагы темалар деген немелер берилет. Биз биринчисини карап өтөйлү. Задание дегенде. Задание басканыбызда бизге тапшырмабыздын аталышы. Мисалы үчүн тапшырмабыз болсун Word text Word text redaktorunun interfeysi деген тема болсун. Эми ушул теманы багыт беришибиз мүмкүн. Буның үчүн кайсыл жактан кантып тапса болот, окуса болот, үйрөнсө болот дегенге жардам катарында бериш мүмкүн. Жөн эле айтыш мүмкүн. Word Кирин деп коюшубуз мүмкүн. Мындай багыт берип коюш мүмкүн да. Кааласаңыздар иштеме жазбаса да боло берет. Андан кийинки пункт добавить деп турат. Мына скрипканын белгиси турат. Ушул жерде басканыбызда бизде Google дисктен кошушу мүмкүн материалды, же болбосо ссылка бериши мүмкүн. Файл биз компьютерибизден же болбосо өзүбүз колдонгон түзүлүштөн файлдарды беришибиз мүмкүн, же болбосо YouTube'дан кандайдыр бир маалымат беришибиз мүмкүн. Эми Google диск туурасында мен сиздерге эгерде мүмкүнчүлүгүм болсо бир видео сабак катары сиздерге түшүндүрүп кетем, ссылка экөөнү. Анан биз түшүнгөнүбүз өзүбүз мына скриптка файл дегенде эле карайлы. Файл дегенибизде биз кайсыл жерден кайсыл файлды биз жүктөйбүз. Мына устройство дегенде выбрать файл деп турат. Ушуну басканыбызда бизде компьютерибиздеги болгон файлдар ачылат. Ушул жерден мисалы үчүн мен алышым мүмкүн. Информатика сабагы боюнча Microsoft Word текстик редакторун открыть дейм. Дегени дейбиз дагы, анан асты жагына да загрузить деп басканыбызда бизге ушул текстовый документ Word формасындагы жүктөлөт. Мына караңыздар. Жүктөлдү. Окуучу бул файлды көрүшү мүмкүн деп жатат. Эми бул жерге сиздер өзүңүздөрчө бир шарт берсеңиздер болот. Окуучу редактировать этишке мүмкүнчүлүк беришиңиздер мүмкүн. Же болбосо копия кылып алышка мүмкүнчүлүк бериш мүмкүн. Так, биз муну карабайбыз. Экинчи, ушул материалга дагы эгерде сабагыңыздар болсо, менде бар сабак YouTube'дан мен өзүмдүн ачкан каналымдан бир сабак жүктөшүм мүмкүн. Мисалы үчүн ушул жерге YouTube'га биз Тагаев деп поиск бергенибизде ушул материалдарды издеп чыгат. Караңыздар, 3 материал табып чыкты. Үчөөдөн мисалы үчүн мына Word текстик редактор биринчи сабак деп.
Ушуну биз добавить кылсак болот. Караңыздар, уже кошулду. Демек, бир темада мен 2 материал бердим. Андан сырт мен берген материалдардан канчалык деңгээлде окурмандар же болбосо студенттер же окуучулар түшүнүп алды дегенде биз суроо узатышыбыз мүмкүн. Тест формасы да создат десек, документ, презентация, таблицаларды кошуш мүмкүн. Биз форманы тандайбыз. Бул формада биз өзүбүзчө тест беришибиз мүмкүн. Суроо. Кааласак новый форманы атын өзгөртүшүбүз мүмкүн. Каалабасак тура берет. Биз сурооду беришибиз мүмкүн. Вопрос дегенде, мисалы үчүн беришибиз мүмкүн. Word text redaktorunun tercesinin oң жагынын акырында oң жагынын акырында кандай функция бар деп суроо берсек, эми ушуну биз жоопторго вариант 1ге коюшубуз мүмкүн. Кичирейтүү функциясы болуш мүмкүн. Экинчи вариант жоопту коюш үчүн биз enterди басабыз. Enterди басканыбызда экинчи вариант чыгат. Экинчи вариантта жазышыбыз мүмкүн. Чоң ойтуу. Дагы үчүнчү вариантыбызда жазышыбыз мүмкүн. Жабуу. Enterди басабыз. Төртүнчү вариантында мындай бир неме болушу мүмкүн. Түрүлүү. Төмөнгө түрүп коюу болот. Бир суроо 4 жооптон турду. Эми муну биз тестке кошуу үчүн мына жогорку жактагы оң жагында настройка белгиси турат, иконкасы. Ушуну басканыбызда бизде тест деген киребиз. Тестке кирип, тестти буклчат кылабыз. Андан кийин биз мына тесттин параметрлери менен таанышып чыгабыз. Эгерде бизде колдонуучу, окуучу студент өзүнүн берген жообуну туура экендиги же туура эмес экендиги туурусунда билүү үчүн мына бул жерге bitişке коебуз белги. Эгер белги койбосок, ал көрсөтүлбөйт. Мен өзүмдүн вариантымда бардыгына белги коебуз, окуучу же студент көрсүн деп сохранить дейбиз. Андан сырт бизде мына асты жагыда ответы 0 баллов деп чыкты. Андан кийин бул обязательный вопрос. Вопроско болсо суроого жооп бериш керек, ошондуктан муну биз жандырып коебуз. Эми ответти биз басканыбызда муну биз бул сурообузга канча балл беребиз? 2 балл да, мисалы үчүн. Анан кайсыл туура жооп экендигин тестте бул. Туура жооп, мисалы үчүн жабуу дегенде готово деп койдук. Эми бизде тестибиз даяр болду. Тестибиз даяр болду дагы. Эми караңыздар, бир тест. Задание деп туруп, бир тест мына бул жерде пайда болду. Кааласаңыздар экинчи тестти түзөсүздөр, ушинтип эле. Тест деп, форма дейбиз. Бул жердеги форма дегенибизде, подождите дейт, күтүп турайлы. Бул жерде дагы экинчи тестке суроо беришибиз мүмкүн. Мисалы үчүн жазайлы.
Word tekstik redaktorunun menüsünde qancha vkladka bar deb test beraylik. Misol uchun bersak, variant 1 deganda misol uchun 6 da, variant 2 da 8 da, variant 3 da 7 da, variant 4 da 9 da değişiyor mümkün. Ушундай эле кайра не кылабыз? Бул обязательно суроого жооп берилиш керек. Андан сырт биз настройкага киребиз. Настройкадагы тестти деген бөлүгүдө тестти күчат кылдырабыз. Андан кийин тестти сактанып кылабыз. Ошону менен биз ответтерди белгилейбиз. Ответке канча балл коюлат? 3 балл да. Мисалы үчүн туура жооп 7 дейли. Готово. Demek biz ekta суроо түздүк. Эми заданиеге кирели да. Заданиеге кирсек, бул жерде мына 2 суроо пайда болду. Эми пайда болгон суроодо же биз муну автоматтык түрдө өзү программа сактап кетет, сохранениеде. Ол жерде создать задание деп оң жак бурчунда турат. Биз же болбосо заданиени создавать этишибиз керек. Же болбосо расписание кошушубуз керек, же болбосо немеге чернеу катары сактап коюшубуз керек. Биз создать задание дейли. Создать задание дегенде биз заданияны түздүк. Мына караңыздар, создано деп турат. Задание создано деп чыкты. Эми караңыздар. Андан кийин бул заданиени биз студенттерге жөнөтүшүбүз керек. Кантип жөнөтөбүз? Пользовательге киребиз. Мисалы үчүн мугалим катары Тагаев Хабибулла турат. 360'da эч ким жок. Ошондуктан биз буларга жөнөтүш үчүн биринчи кезекте биз окуучуларды же болбосо студенттерди кошобуз. Мунун үчүн мына бул оң жагында турганда пригласить 360 дегенди басабыз. Басканыбызда биз өзүнчө терезече чыгып туруп, мында окуучунун, студенттин электрондук дарегини жазыш керек. Эми электрондук дарек дегенде бизде көпчүлүк студенттерибиз менде электрондук почтам жок, мен электрондук почтамды билбейм деген жооптор болушу мүмкүн. Муну кандай кылабыз? Биз башында айткан аккаунт темасыга кайрылабыз. Ар бир сенсорный телефону бар Android'de. Эгерде Android колдонуп жүргөн студент болсо, анда аларда Play Market деген приложениясы бар. Мындан көпчүлүк приложениялерди скачать кылышат. Көпчүлүк студенттер өздөрү билишпейт. Телефонду алганда эле муну телефон саткандар настройка кылып берип, почта ачып койгон болот. Ошондуктан Play Market'ке киргенде, кирип үстү жагына чыкканда поиск игры и приложение деген бөлүкчөсү бар. Ошонун сол жагында 3 сызыкча турган иконка бар. Эгерде ошол иконканы басканыбызда биздин дарегибиз чыгат, поштабыздын дареги чыгат. Мисалы үчүн ошол жерде кандай почта, собачка, gmail.com деп жазылган болот. Ошол студенттин ошо телефонунун электрондук адреси болот. Мисалы үчүн мен бул жерге өзүмдүн поштамды жазайын, өзүмдүн поштамды жазайын. Өзүмдүн поштамды жазганда мисалы үчүн Тагаев bizim çortuşka 69 собачка көрдүңүздөр бул чыкты. Кошконубузда бизде пригласить деген баскычты басабыз. Биз окуучуну приглашать кылдык. Ошентип канча студент болсо баардыгын приглашать кылынат. Приглашение отправлено деп турат. Тагаев нижний чертик 69 собачка mail.ru'га приглашение жөнөтүлдү. Эми жөнөтүлгөн приглашениени кантип карайбыз? Мисалы үчүн азыр мен өзүмдүн поштама жөнөттүм. Карасак поштада mail.ru деп поштама кирейинчи кандай эме келип тур.
Demek menimki qaysi poçtama keldi edi? Tagayev 69 degan poçtaga keldi. Poçtama kireyim. Tak, parollu deydi. Parollu süremiz koyduk. Hayır. Demek karangızlar bu yerde Tafablada klaslar приглашение keldi. Ушул приглашениени мен басканымда бул жерде ошол приглашениеге кошулуу туурусундагы иконкасы бар. Присоединиться дегенди бассак, биз караңыздар ушул немеге информатика сабагына кошулдук. Мына тест келген, мына тесттик ушул жерде мына оң жагындагы турган баскычты бассак, бизде ушул тесттин немеси чыгат. Мына караңыздар, интерфейси. Эките суроо келген, бирде суроого жооп бергенбиз жок. Эми ушундай формада бизге тест барат. Урматтуу окутуучулар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Сабактын кийинки бөлүктөрүн мындан кийинки сабактарыбызда көрсөтөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.